Саламатсыздарбы, бул күнгө алынган маалыматтар менен алгач кыскача тааныштырабыз. Садыр Жапаров Монголияга барат. Жалал-Абадта базар ээлерин опузалаган деп кылмыштуу топтун мүчөсү Чач кармалды. Президентке 3 судьяны жумуштан бошотуу сунушталат. Россияда кыргызстандык таксист 47 жаштагы аялды зордуктоого аракет кылган деп айыпталууда. Лукашенко Пригожин Беларустун аймагында эмес. Болгарияга бармакчы болуп Стамбулда жоголуп, кийин табылган кыргыз кыз. Жаңы жагдайлар айтылды. Президент Жапаровдун тууганынын кармалышы боюнча Эрбол Султанбаев үн катты. Жаңылык, урматтуу Москва шаарында эмгектенип жүргөн мекендештер, ар күнү арзан баада, салууну жумшак, телевизор, Wi-Fi интернет менен жабдылган автоунаалар Москвадан Казакстан чек арасына каттоодо. Көп жылдан бери айдоочулук кызматты көрсөтүп, элдин батасын алып, жумшак мамиле менен кызмат кылган кыргыз жигиттери жолдо ар кандай жагдайларга жардам берүүгө, узун жолду кыскартып, көңүлдүү жана өз убагында алып барып келүүгө толук шарт түзүп берет. Ар дайым жолуңуздар шыдыр болсун. Садыр Жапаров Монголияга барат. Садыр Жапаров 9 июлда мамлекеттик иш сапары менен Монголияга барат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди. Жапаровду монгол президенти Ухнаагейин Хурэлсуха чакырган. Садыр Жапаров Монголиянын президенти, премьер-министри жана парламент төрагасы менен жолугат. Ошондой эле Улан-Батор шаарында Кыргызстандын Монголиядагы элчилигинин расмий ачылыш аземи өтөт. Андан тышкары бир катар документтерге кол коюу пландалууда. Анын ичинде Бишкек менен Улан-Батор шаарлары жана Чүй облусу менен Хентий аймагынын ортосунда бир туугандык байланыш түзүү жөнүндө макулдашуулар кабыл алынат. Садыр Жапаровдун мамлекеттик иш сапары 11 июлда аяктайт, дейт Азымбакиев. Булак баракелди. Жалал-Абадта базар ээлерин опузалаган деп кылмыштуу топтун мүчөсү Чач кармалды. Жалал-Абад шаарындагы мейманканалардын биринде Чач кайманаты бар уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Эрнис Мурзахметов кармалды. Бул туурасында УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Ал ички иштер башкармалыгынын АБД Тор каттоосунда Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү катары турганы айтылды. Ошондой эле мурда бир нече жолу кылмыш жоопкерчилигине тартылган. 2013-жылы Москва шаарындагы кыргыз диаспорасы үчүн смотрящий деп аталганы белгиленди. Чач күч колдонуп коркутуу менен Жалал-Абад шаарындагы базар ээлерине салык салууга аракет кылгандыгы аныкталган. Кармоо учурунда кылмыштуу топтун мүчөсүнүн жанынан 10 граммга жакын гашиш табылып, тиешелүү экспертизага жөнөтүлдү. Ошол эле учурда Эрнис Мурзахметов баңгизатын колдонгону боюнча экспресс-тест текшерүүдөн өтүп, анын чегип алгандыгы аныкталды. Кармалган адам УКМКнын Жалал-Абадтагы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди деп айтылат маалыматта. Атайын кызмат Эрнис Мурзахметовдун кылмыштуу аракеттеринен жабыр тарткан адамдар болсо, Жалал-Абад облустук башкармалыктын нөмөт кызматына 037 22 560 49 телефону аркылуу кайрылууну өтүндү. Булак Спутник Кыргызстан. Президентке 3 судьяны жумуштан бошотуу сунушталат. Судьялар кеңеши президентке 3 судьяны кызматтык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотууну сунуштайт. Тактап айтканда, Нарын облусунун Кочкор райондук сотунун төрайымы Сыдыгалиева Асель Бабановнаны өз ыктыяры менен, Ош облустук Кара Суу райондук сотунун судьясы Чуткараев Тилек Устабаевичти өз ыктыяры менен, Баткен облусунун Лейлек райондук сотунун судьясы Жапаров Мамасадык Токтосуновичти жогорку соттун төрагасынын сунушу менен жумуштан бошотуу сунушталат. Россияда кыргызстандык таксист 47 жаштагы аялды зордуктоого аракет кылган деп айыпталууда. Россияда Миссис Сибирь 2016 сулуулук сынагынын финалисти 47 жаштагы Виктория Головка кыргызстандык таксистти зордуктоого аракет кылган деп айыптады. Бул тууралуу Орусиянын маалымат каражаттары жазып чыгышты. Аргументы и факты гезитинин 5 июлдагы маалыматына караганда, окуя Новосибирск шаарында болгон. 10 июнга караган түнү Головка жолдошу менен туулган күнүн ресторанда белгилешкен. Таңкы саат 5 чамасында күйөөсү аялына такси чакырып өзү жумушка кеткен. Аялдын айтымында ал ачкычты издей баштаганда таксист ага кол салган. Ал алдыңкы отургучтан менин тиземе секирип олтура калды. Ал менин эмне үчүн мынчалык жарашыктуу кийинип алганымды жана майрамга эмне себеп болгонун сурады, деген Головка журналисттерге. Анын айтымында, кыргызстандык таксист анын көйнөгүн айырып, ич кийимин чечкиси келген. Аял ага каршылык көрсөтө баштаганда ал анын оозун жарып салган. Головка белгилегендей, эгерде жакындап келе жаткан унаа болбогондо таксист аны зордуктап салмак. Натыйжада полиция кызматкерлери тарабынан 18 июнда кылмыш жаза кодексинин 131 беренеси зордуктоого аракет кылуу менен шектөөдөлүп кыргызстандык жаран кармалган. Ал күнөөсүн мойнуна алган эмес. Анын айтымында, ал жолдо уктап калган аялды ойготууга аракет кылганын билдирген. Булак Назар Ньюс.
Лукашенко Пригожин Беларустун аймагында эмес. Вагнер жеке аскердик компаниянын негиздөөчүсү Евгений Пригожин Беларустун аймагында эмес. Бул тууралуу бүгүн 6 июлда республиканын президенти Александр Лукашенко маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен жолугушууда билдирди. Мага маалым болгондой, аскерлер өз лагерлеринде, Пригожинге келсек ал Петербургда, ал Беларустун аймагында жок, деди президент. Эскерте кетсек, 23 июнда Вагнер компаниясынын жетекчилиги тарабынан Россия Федерациясынын бийликтерине жана коргоо министрлигинин жетекчилигине каршы куралдуу көтөрүлүш жасоо аракети болгон. 24 июнь күнү эртең менен Орусиянын президенти Владимир Путин орусиялыктарга кайрылып, өлкөнү коргоо үчүн бардыгын жасоону ода кылган. Лукашенко Путин менен макулдашып, ошол эле күнү Вагнердин жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Тараптар Россия Федерациясынын аймагында кандуу кыргынды чыгарууга жол берилбестиги жөнүндө бир пикирге келишип, Пригожинге Белоруссиянын территориясына кетүү укугу берилген. Булак Назар Ньюс. Болгарияга бармакчы болуп Стамбулда жоголуп, кийин табылган кыргыз кыз. Жаңы жагдайлар айтылды. Стамбулда 2 аптадан бери дайынсыз болуп жаткан кыз кечээ 5 июлда аман эсен табылган. 24 июнда кыргыз жаранынан кызы 42 күндөн бери байланышка чыкпагандыгы туурасында маалымат түшкөн. Анын айтымында кызы Стамбул шаарынан Болгариянын Варна шаарына автобус менен бара тургандыгы белгиленген. Башкы консулдуктун кызматкери Стамбулдун Сабиха Gökçen аэропортунун миграциялык кызматына мекендешибиздин Түркияга кирүү убактысын тактоо боюнча кайрылышкан. Кыргыз жараны эч тоскоолдуксуз Стамбул аймагына кирген деген маалымат алынган. 20 жаштагы кыргызстандык Жазгүл Шамыратованы кабыл алган Кадыкөй шаарынын Sevinç Kurtuluş аттуу ишкер айым маалымат каражаттарын окуянын чоо жайын айтып берген. Анын маалыматы Хабертон басылмасына жарыяланды. Маалым болгондой, Жазгүл 24-25 июнь күндөрү Кадыкөйдө болгон жана жергиликтүү тургундар кызды аймактык полиция бөлүмүнө алып барышкан айтылган. Анын Хасан Паша полиция бөлүмүнө кирип чыгып кеткен учурлары видео камераларга түшүп калган. Sevinç Kurtuluş кыргызстандык менен болгон сүйлөшүүнүн чоо жайын айтып берди. Мен аны Кадыкөйдө жолуктурдум, бир кафеге келдим. Ал жерде досум Хакан Бей бар болчу. Ал мени орусча билгеним үчүн чалып чакырган экен. Мен кыз менен сүйлөштүм. Ал Болгариянын Варна шаарына барышы керектигин айтты. Стамбулда адашып калганын, 3 күн мурун аэропорттон чыккан бойдон ачка экенин, ушул кафедага тамак бергенин, ошондой эле аэропортто чемоданын жоготуп алганын, ал жерде бирөө менен урушуп кеткенин айтты. Ал аэропорттон чыгып автобуска түшүп адашып кеткен, деди ишкер айым. Жазгүлдүн айтымында ал Варна шаарына программа боюнча бир нече ай мейманканада иштөө үчүн бара жаткан. Биз анын апасы менен байланышууга аракет кылдык, бирок майнап чыкпады. Ал аэропортто таштап кеткен же жоготкон чемоданын айта берди. Менден Варнага билет сатып берүүнү суранды. Мен макул болдум. Ал паспортун жакын жердеги мейманканага таштап кеткенин айтты. Бирок ал полицияга баргысы келген жок. Анын чемоданы полицияга кайрылганда гана табылаарын айтып көндүрдүм. Үйүмө чакырдым. Үйдө жарым саат эс алып, эжем менен сейилдөөгө кетти. Кийин уулум аны Хасан Паша полиция бөлүмүнө алып барган. Саат 19:30да полиция бөлүмүнө кирип, 23:30га чейин ошол жерде болуп, анан чыгып кеткен экен. Ошондон кийин мен аны көргөн жокмун. Биз жергиликтүү мейманканаларга чалдык, бирок ал жерде катталбаптыр, деди Куртулуш. Булак Сереп Кейджи. Президент Жапаровдун тууганынын кармалышы боюнча Эрбол Султанбаев үн катты. Коррупцияга шектелип кармалган Улан Жапаров президент Садыр Жапаровдун тууганы экенин өлкө башчынын басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев тастыктады. Кармалган Улан Жапаров боюнча ал чындап эле мамлекет башчынын тууганы экенин билдиребиз. Ал бажыдагы маселелерге байланыштуу коррупциялык схемаларга катышкан деп шектелүүдө. Муну билген соң президент Жапаров кылмышка шектүүлөргө бардык мыйзамдуу чараларды көрүүнү жеке өзү талап кылган. Бул окуя коррупцияга каршы күрөштө тандалма мамиле жок экенин дагы бир жолу көрсөтүп турат. Ар бир жаран анын үй бүлөсүнө же башка байланышына карабастан кылмыш же укук бузуу жасаган учурда мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылат. Эгерде иш коррупцияга байланыштуу болсо, анда келтирилген зыяндын ордун милдеттүү түрдө толтурат. Бул мамлекет башчысынын талабы деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, буга чейин Ысык көл районунун Кең Суу айылынын тургуну 32 жаштагы Улан Жапаров коррупцияга шектелип кармалганы маалымдалган. Ал 26 июлга чейин соттун чечими менен камакка алынган. Булак Назар Ньюс.